Саламатсыздарбы? Менин атым Жолдубек. Мен силерге осону кайсы маалда кантип ачыш керек деген суроого жооп берем. Осо ачыш үчүн документ керек. Жок, документ эмес. Осо эмне үчүн керек? Осо эми ар кандай ситуация болот да. Мисалы компания сен ошол подтверждает да, что сен легально иштейсиң, сен налог төлөйсүң, соцфонд төлөйсүң, бүт бардыгын төлөйсүң деген сөз да негизгисичи. Ососу жок иштеген болбойт да. Эми баягы сөз бар го. Налоговыйлар келет, сени камап кетет, анан эмелер деп. Анын баары негизгиси калп сөз. Налоговый биринчиден келбейт. Биринчиден действительно келбейт. Сен өзүң эптеп кыйналып, минтип иштеп атсаң, сага зачем келип? Ага зачем? Неге зачем ага убакыт коротуп да? Экинчиси, фин полиция деле келбейт. Анткени сен бизнести жаңы ачып атасың да. Сенде акча жок. Болгону гана бул баягы ложный нерсе да. Илгери 90 жылдары илгери совет учурунда ушундай болчу да. Налоговый келип текшерип аябай сени карап. Азыр андай эмес. Азыр налоговыйлар шалдак болуп калды эмес. Налоговыйлар барган сайын упрощать этип атат. Кыргыз Республикасы мына өткөндө деле Жээнбековдин видеосун көрдүңөр. Даже ошону коюп берейин. Көрсөңөр. Бизнеске жардам үйрөнгүлө, бизнеске шарт түзгөн үйрөнгүлө, бизнеске тийбегиле. Укук органда отурасыңар бул жерде. Прокурор, милиция, фин-полиция, ККМБ, экотех инспекция баардыгы отурасыңар. Бизнеске шарт түзгөн үйрөнгүлө. Бизнести канча карасаң, ошончо көп салык берет, ошончо көп жумуш орун түзүп берет, ошончо көп мамлекет өнүгө баштайт. Бизнеске шарт түзсөк, сыртта жүргөн балдар, миграцияда жүргөн 800 жакында биздин уул кыздарыбыз жүрөт. Ошолор кайра келет бул жака. Иш табылат. Эл өндүргөн, сүттү, этти өндүргөн кайра иштете алсаңар, жумуш орун болот, салык түшөт, ошолор келе баштайт. Эми видеосун көргөндөн кийин баары эле түшүнүктүү болду окшойт да. Акырындык менен Кыргызстан барып бизге условия түзүп атат, что бизнес кылганга. Ал эми осо ачкандан кийин сиздер бизнес ачардын алдында осону как минимум 3 айдан кийин ачкыла. Ну, менин лично советим. Закон айтат, биринчи күн ачкылат, экен 3 ай бою эмне допуск берилет да. То есть 3 ай бою сен прибыльдин төлөбөйсүң, просто нолевой отчет бересиң да. Бирок бул жерде риск бар, анткени сен 2 айдан кийин жабылып калсаң, сен кайра барып жабылып калдым деп, анан да проблемалар башталат да. Бал жеп алгам, тамагым ычып атат, эмнегедир билбейм. Эмне ычып атат. Анан негизгиси, себеби 3 ай дегенде ошол бизнестин жизнеспособностьтин көргөзүп берет да 3 айдан кийин, что жашап кете алат, өзүн өзү окупить эте алат деп. Анан ошо 3 айдан кийин барганда сиздер любой кайсы жерде, Оштобу, Кыргызстанда любой жерде болсоңуздар, Кыргызстандын любой областында болсоңар, барсаңар, борборунда, любой жерде, Караколдо, Ошто, Кара Сууда, Жалал Абадта, Таласта, Нарында мындай деген помещение бар да. Мисалы Бишкекте Министерство юстиции по Чуйской области дегенчи. Ал жерге киресиздер, айтасыздар, мен вот осо ачайын дедим эле дейсиздер. Осо ачайын дегенде сиздерге форма заявление берет, толтурасыздар. Ал жерде өз суроолор бар. Атың ким, эмне кыласың дегендей мындай деген. Андан кийин копия паспорта, анан решение. Решенияны неменин сайтына, Министерство юстициянын сайтына кирсеңиздер, образец бар. Кантип жазыш керек экенин. Ошо решенияны үчөөнү бересиздер. Бергенден кийин 3 күндөн кийин, негизгиси 3 күндөн кийин, но Бишкекте аябай заказ көп болгонуна байланыштуу, регистрация көп болгонуна байланыштуу 5 күндө чыгып келет. Документ 5 күндөн кийин келгенде сиз аласыз, налоговый карасыз, учетко отурасыз. Кечирим сурайм. Соцфондко барасыз, учетко отурасыз, стат комитетке барасыз дагы справка аласыз. Анын баарын азыр көргөзүп берем сиздерге. Эми менин айтарым, чтобы осо ачканга 1400, 1500 сом кетет да, жол болуң менен. 1500 сом кетет. 1000 сом печатьты аласыңар, 500 сом сиздер 472 сом беле госпошлина төлөйсүздөр да.
госпошлина деп бул эми обязательно налогыйга төлөйсүңөр. Барып РСК банкка төлөйсүңөр, чек берет, ал чекти көтөрүп алып барып, ошол 5-күнү свидетельствону алып аткан күнү сиздер барып ошону эметесиздер да. Анан жанагындай, ой 5000 сом керек, анан 7000 сом керек, анан ПТТ, анан сен Бишкекте жашабагандан кийин сени деген бирөөгө мындай акырын подлинный нерсе бериш керек деген сөздүн баары калп. Бул жанагы ортодогу кишилер акча табыштын айласын эле да, простачы. Ошон үчүн Кыргыз Республикасында бардык любой нерсе, закондук түрдөгү нерсе эч кандай ортомчусуз кылылбаганга жол түзөт да. Сиз любой жерге барып, право алып атасызбы, не алып атасыз, документ алып атканда, мен могул документ алам десеңиз, ошол жердегилер жардам берет. ИП деле алып атканда барып эле мен ИП ачам десеңиз, сизге заявление берет, заявление жасасыз, ИП аласыз да кетип каласыз. Мен сиздерге документ көрсөтөм, жүрүңүздөр, эми документ көрөбүз. Мына достор, бул күбөлүк юстиция тарабынан берилген свидетельство Министерство юстиция. Мына өзүңүздөр деле көрсөңүздөр болот. Окей Групп компаниясы. Мен муну алгам. Бул свидетельство юстиция деп коет. Мына печать бар, жазалган эмес. Бул устав, то есть ушундай устав болот. Бул уставды бул эми аны өзүңөр жазып алсаңар болот. Муну компаниянын өзүнүн почти бир сөз менен айтканда бул компаниянын документи да. Нет, документ эмес, паспорты деп считается. То есть компания кандай жумуш кыла алат, кроме эмелерден не иштерди кыла алат ошол. Бул жанагы мен айткан стат комитеттен берилген бир сөз менен айтканда справка. Бул справка менен сиздер тендерге жана лицензия алып атканда катышсаңыздар болот. Мына решение мындайдан көрүнөт. Сөзсүз решенияны жазгандан кийин мына момундай кылып нотариустан өзүңөрдүн колуңардын могул коюлгандыгы чындык экенин жана ушул Абдысатаров Жолдубекке дике экенин деген сыяктуу подтверждающий нотариалдык кыласыңар. Бул налоговыйдан учетко отургандагысы. Вот, достор. Бул отчет бергендегиси отургула. Бул печати жок экен. Бул туура эмес отчет берип калыптыр. Отургула. Короче, бир сөз менен айтканда ал жок экен. Бул печать. Эми ушул свидетельствону алганга жана печать алганга мага канча сом кетти дегенде, мен 1,5 миң сом короттум. Печатты 1000 сомго жазаттырдым мына. Мына. Ал эми буяка 1000 сомго жазаттым, буяка 472 беле, короче 500 сом деп эле элестете бергиле. 400 бир нерсе сом мен госпошлина төлөдүм. То есть эч кандай 5000 сом эмес, эч кандай 10 000 сом эмес, 20 000 сом эмес, ОСОну регистрация кылган мага 1,5 миң сом эле турду. Но зато өзүм чуркадым, чуркаганда эле бардым, заявление бердим, мына решениени бердим, болду. Ошол эле. Ошол достор.